Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Эсенбай Нурушев, белгилүү журналист. Саламатсызбы? Рахмат студиябызга келгениңиз үчүн. Азыркы Кыргызстандагы абал сөз эркиндиги боюнча жана басмырлоо, кысымга алуу жагынан кандай абалда деп ойлойсуз? Мурда дайым эле мактанып жүрчү элек, кошуна мамлекеттерге караганда Кыргызстан аябай эркин деп, демократиялуу деп. Эмгиче эле ошондой го башкаларга караганда. Бирок көп нерселер болуп кетип атат. Эми бул мындай да, жеке менин көз карашымда. Сөз эркиндиги, анан басма сөз эркиндиги деп качандан бери эле дуулдап кеп кылып атабыз, ошо. Ой, бизден өткөн ушундай жок. Биз илгертен бери эле мына батышта болуп эле кезде эле демократиябыз болгон, ошондо эле ушундай болчубуз деп. Иш жүзүндө бул сөз эркиндиги деген, ой эркиндиги деген эмне экенин аны чындап түшүнө элекпиз. Салт бар башынан эле. Мына Маркстын бир жакшы айткандары бар да. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги бул адам баласына тил бүткөндө, ойлоо, сезими келгенде пайда болгон деп. Ошондон бери жашап келатат, бардык учурда болгон. Бирок аны кийин баягы мамлекеттиги андай мындай пайда болгондо өңчөй императорлор, королдор, анан жанагы диний лидерлер, Рим, маселен папалары өздөрүнө энчилеп алганда ошол эркиндикти, принципти. Анан алардын ар биринин айткан сөзү бул иш жүзүндө бул Кудайдын сөзү деп ошондой статус берилип, ага каршы чыккандарга кеңири чараларды колдонгондо. Кудайга каршы чыгып атат деп. Ооба, инквизицияны эле алып көрөлүчү. Эмне деген гана болгон эмес. Балакет гана болгон эмес да. Анан жанагы Бруннону бирден бир жалгыз киши да өрттөнүп кеткен. Ошону өрттөшкөндө. Бруннону 7 принципи бар экен. Ошол 7 принциптин баарынан баш тарт десе, көбүнөн жанагы эмнеге чыгып барат. Баарынан баш тартып, бирөөдөн баш тартпай коюптур. Аалам бирөө, анда дүйнө көп деген неси бар да, ачылышы. Ушундай деген. Ошондон баш тартпай коюптур. Анан ошону өрттөп жиберген. Көрдүңбү? Бир сөз үчүн. Ал тиги падышалардын, тигилердин падышаларга тияк-бияк айткан сөздөр үчүн кечирим сураган, алып салган болуптур, ушундай болсун деп. Бирок жанагы принцибинен, илимий принцибинен кайтпай болгон да. Бул дүйнө ушундай эле. Аалам ушундай, дүйнөдө, ааламда мынча эмнелер бар деп, мен ушундан кайтпайм. Анан кийин инквизициядан кийин мына Францияны алайлы, Францияны демократиянын башталышы, революция ошол жерден башталган демократиялык революция деп жүрбөйбүз, Ушул революциянын тушунда мына Наполеонду алайлы. Наполеон дегенде жана идеологтордун кружогунда, ийриминде жүргөн. Анан бул өзү андай мындай эркиндик, андай мындай деп нет жүргөндө. Кийин император болгондо мунун баарын көтөрө албай койгон. Мен 700 миллион аскерден эмес, 7 кесиптен көбүрөөк корком деп айткан да ошондой. Анан 70 гезитти бир эле саатта чыкпасын деп токтотуп койгон. Дүйнөдөгү бирден бир императорлор, себеби алардын бардыгы Наполеондун сөзүнө, тияк-биягына, саясатына каяша кылгандар. Анан ошол идеология деген терминди иштеп чыккан жанагы Дештитте Трассе деген болгон. Ошолордун баарын куугунтуктап, силер акмаксыңар, итсиңер деп куугунтуктап. Андан кийин мына Германияга келели, Германияга келгенде мына Бисмарк Германияны бириктириш керек болуп калган. Анда Пруссияда болот, анан кийин канцлер болуп калды. Канцлер болуп турганда ошондо немеде ушу бүт басма сөздү мамлекеттин алдына топтогон, атайын структура түзгөн. Ошол структурага бюджеттен алып туруп, казынадан, мамлекет өкмөттүн бюджетинен алып туруп, ошол гезиттерди каржылаган кадимкидей эле. Баарына акча берген.
Анан кээ бирлеринин баш сөздөрүн передовой деп коет го, өзү редакциялаган. Бисмарк. Бисмарк өзгө редакциялаган. Анан либералдык гезиттер болгон Германиянын ошо кезде. Аларды сатып алган. Акча берип жөн эле. Же оозуңду жаап отурасың, же мындай кыласың деп. Сатылган баары. Бүт жазылып турбайт деген нерсене. Анан кийин цензура орноткон. 2 жолу эскертип алсаң болду. Бүттү. Сен нотуң эч териштирбейт. Аксыңбы, көксүңбү, жаап салган. Кафедраларда, университетте кафедраларда лекция окуган профессорлор, атактуу профессорлор, немистердин ошолордун лекциясына чейин лупа менен карап териштирген. Эгер кенеде эле бирдеме тапса, ошол аларды айдап кафедрадан кууп салган. Анан кийин неме деп айтканда, бул басма сөз деген, гезит, журнал деген бул коомдук пикир эмес деген. Ошону чыгарып аткан, айтып аткан адамдардын жеке пикири деп. Бизде да азыр бирдеме айтсаң эле нет болот го, бул сиздин жеке пикириңиз деп. Өздөрү Кудайдын сөзүн сүйлөп аткансып, мына бийликтин өкүлдөрү да ушинтип атат. Азыр байкасаң, бул сиздин жеке пикириңиз. Расмий пикир, расмий көз караш, ошо Кудайдын көз карашындай кылып. Ошол адат ушул жерден келет. Анан кийин неме деп айтканда, Бисмарк Германияны бириктирген кезде. Мезгилдин улуу маселелери бул сөз менен, былжыраган сөз менен чечилбейт. Кан менен, кылыч менен чечилет. Депчи. Анан ошол принциптерге, Бисмарктын ошол саясатына немис коому, немис эли аябай алдыңкы болгон. Ошонун ичинде көп философтор, көп ойчулдар каршы чыккан. Onu экинчи инквизиция деп аташкан. Ошолордун ичинде Маркс болгон. Маркс маселен Daily News деген британиялык гезиттин редакторуна кат жазып, ошол катында айтып атат. Бул сөз эркиндиги деген, бул падышалардын, Кудайдын жанагы бого избранный деп коет го. Кудайдын тандалма кишилерибиз деген жанагы чоңдордун эле привилегиясы эмес. Бул дегеле адам духунун привилегиясы деп, адам рухунун привилегиясы деп, артыкчылыгы. Өкмөт ошол адамды ошол привилегиядан ажыратса, алып койсо, бар тиги эл, адам ошо мамлекетке каршы чыгат. Мамлекет өзү элге оппозицияга айланат. Анын арты келип, элдик оппозицияны пайда кылат, анан мамлекетти кулатканга аракет кылат деп. Анан неме да алып койсоң дейт, ошол это смертельно опасно дейт для человека. Жанагы привилегиясынан алып койсоң, сөз эркиндигинен ажыратып койсоң, бул адам үчүн өлүмдөн да жаман чоң коркунучтуу нерсе дейт. Себеби бук болуп кетет дейт. Тиги андай мындай дейт. Анан кийин Маркс айтып атпайбы? Мамлекет, ар кандай мамлекет бийликтин башында турган адамдын культуна эмес, жүрөк, акыл, эстин культуна таяныш керек дейт. Развитый разум. Ошол разум, ошол акыл, эс мамлекеттин түрөөсү болуш керек, тиреги болуш керек. Эгер антип албайсыңбы, анда болбойт. Тиги нетпейт. Анан эркиндик, ар бир эркиндик, ойдун эркиндиги, сөздүн эркиндиги, жалпы мамлекет же король, император кыла албайт. Анын баарын ушу пресса жасайт деп. Мындан өткөн башка курал жок депчи. Ошо алдыңкы пресса өзүнүн ошол эркин ой менен, кеңири көз караштын эркиндиги менен коомду агартат. Анан андай менен. Анан Германия менен Франциянын гезиттерин салыштырып көрөт дагы. Анан ошондо айтат, мына француздар дейт, Французда жалгыз эле Франциянын эмес, бүткүл Европанын эркиндиги үчүн күрөшүп атат дейт. Бүткүл эркиндиги. Анан дагы бир жери бар. Өкмөттүн атына айтылган кылайган жанагы мыйзамда, Бисмарктын мыйзамында. Бул Герман мамлекетин,
анын императорун мазактоо катары кабыл алынат деген пункт болгон. Ошого байланыштуу Маркс анан жазып атат, айтып атат. Ой, пресса деген, басма сөз деген, коомдук аренада иш жүргүзгөн бардык адамдарды кордогонго, оскорблять эткенге акысы бар деп. Өзүндө жазылып турат ошон. Оскорблять. Имеет право оскорблять деп. Эгер чын эле ошол сын деген ушундай боло турган болсо деп. Анан дагы көп принциптер бар да, айткан эмнелер бар. Эң кызыгы эми нарын. Маркстын ошол принциптери, ошол ойлору бүгүн батыштын стандарты деп аталат. Батыштагы басма сөздүн, басма сөз эркиндигинин, деги эле демократиянын стандарты деп аталат. Анан жанагы Бисмарктын принциби, модели кийин мына Советтер Союзуна келгенде ошонун принцибин алып, бардык гезиттерди, бардык маалымат каражаттарын мамлекеттештирип салганда. Бир жеке менчик гезиттер болгон эмес, анын баарын жаап салганда. Туурабы? Бисмарктын модели мына азыркы күнгө чейин жашап жатат. Бизде дагы азыр бардык жерде каяка барып тиги журналисттердин өздөрүнөн сурасаң дагы жок, ушу мамлекеттик гезит, журнал болуп турганы жакшы, ансы болбойт, түгүндөй бүкүндөй деп. Дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдө бул мамлекеттик гезит, мамлекеттик телевидение деген жок. Аларды жашап атпайбы? Болгондо дагы биздин журналисттерден алда канча жогорку деңгээлде жашайт. Материалдык жагынан дагы, анан көз караш жагынан дагы, бу дүйнөнү көз карашты түшүнүү жагынан дагы жогору. Эми дагы бир нерсени айта кетейин эми сөз боюнча. Анан бул кыргызда мунун баарын эле айтып атпайбы? Батыштан келген, анан батыштын өрнөгүнө таянып эле анан сөз эркиндиги дей бересиңер, андай мындай деп. Манасты карап көрсөң мына кыргыз менталь, башкасын коелу, Манасты. Манасты деле сындап атпайбы? Бакай бир нече жолдо айтат, эрдигиң бар, эсиң жок деп. Анан Кошойдо айтат, Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, сууга салган чанаштай дарзая түшөт экенсиң деп. Анан башкалары да айтат, жоону сайсак, биз сайдык, аты калды Манаска деп. Айтып атпайбы жанагы эмнелер? Ошонун баарын эми Манас болуп турганда, эгер ушунчалык эле эмне болсо, отургузуп коет эле да, же болбосо башын алып коет эле да. Анткен жок. Бул өзү баштатан келаткан кыргыздын өзү менталитетинде ушу сөз эркиндигин барктоо деген, мындай сыйлоо деген түшүнүк болгон экен да. Баары да менталитетинде. Сен ход тиги асмандан түшкөн кудай болсоң да, пайгамбар болсоң дагы деп туруп кыргыз ушинтип эле айткан. Эми ошондой тиги бийликте отурган, өзгөчө бийликте отурган кишилерди карата айтылган кенендей жөнөкөй сындарды кабыл ала албай, анан бардыгына тотальный азыр көзөмөл орноткусу келип атпайбы? Кичине биз көзөмөлдөп турабыз, кичине туура эмес айтсаңар камайбыз, кармайбыз деп. Бул менимче ошол жанагы Бисмарктын эле методу. Анан демократия дегенде кээде ойлонуп отуруп, карап отуруп өзүңө таң каласың да. Бизде демократия эмес турбайбы? Демократия деген түшүнүктүү дагы бизге келе экен, жете эле экен, баягы кан жаныбызга сиңе эле экен. Каалагандай, ким кааласа демократияны ошондой нерседе кабыл алат экенбиз. Мына акыркы мыйзам кабыл алынды. 28 июлда кабыл алынып, 23 августта президент ага кол койду. Жанагы негизсиз калп маалыматтан коргоо жөнүндө деген. Бир жерде булар көбүнчө сайттар тууралуу да, интернет тууралуу. Кайсы бир сайтта бир маалымат чыкса, анан кимдир бирөө кандай болбосун адам, каждый дейт орусчасында, каждый деп турат. Ким болбосун бул калп деп ошол сайттын ээсине билдирсе, кат менен билдиреби, телефон менен айтабы, анысы аныкталбайт. Иши кылып билдирсе эле, тигил 24 сааттын ичинде ошол маалыматты алып салыш керек экен. Кантип түшүнсө болот буну?
Dalilдин кереги жок. Dalil бериш керек, bir негиздеме бериш керек деген сөздөр жок. Бизде мындай да. Мен дагы бир нерсени айтып койгум келип атат. Ушул мыйзамдын авторлору жана келин кыздар болбоду. Иә? Парламентте отурган. Гүлшат Асылбаева, анан Османова. Мен каршы эмесмин. Азыр мына гендерлик баланс болбой атат, сакталбай атат, анан келин кыздар парламентте аз болуп калып атат деп атпайбы? Мен каршы эмесмин. Парламентке келиш керек, мыкты кыздар келиш керек. Ошолордун ичинде эле мына Никитенко деген бар, Андан кийин жанагы Айсулуу Мамашева деген бар. Керек болсо тигилер менен айтышып, өзүнүн көз карасын жактаганга чейин жеткен кыздар бар. Ошондой кыздар келсе, парламентке өзүнүн көз карашы бар, кеңири түшүнүктөрү бар кыздар келсе, анда кол чапса болот эле. Анан жанагы окшогон айылдык деңгээлден көтөрүлө албаган, бу фейк деген маалымат деген эмне? Аны жөндөп түшүнө албаган. Анан элдин баары да минтип атыптыр деп, антип атыптыр деп көрүнгөн жерден туура эмес маалыматты дагы туура эмес өздөштүрүп, туура эмес кабыл алып, туура эмес өздөрү түшүнүп, анан аны мыйзамга киргизип аткан келин кыздар парламентке келбей эле койсун. Мен тиги биринчи кабыл алып атканда тиги кызычуу болуп атты го тигенде. Анан таң калдым да, эга калып кетейин. 21-кылым. Дипломдору бар кыздар. Аяк буякка чыккан, көргөн. Анан кантип ушундай нерселерге жазат деп чын ойлонуп көрсө болбойду. Башкалары деле карап, ошол эле орустардын, Россиянын мыйзамдарында башкача мындай аныктама менен башкача формулировкада берилип атат. Ал жакта ошондой калп деп эсептесе кимдир бирөө сайттын ээсине эмес, прокуратурага кайрылат. Прокуратура аныктайт, негиздүүбү же негиздүү эмеспи деп. Анан бул жерде жөн эле баланын оюну да. Туурабы? Балдарды антпайт. Мына мен айттым, калп албаса болбосо азыр мурдуң жара коем андан. Жок да. Андай жок. Бу чоң акыл эси бар адамдар антип жасабайт да. Фейк балекет, фейк болуп кеткен күндө дагы аны аныкташ керек. Фейкпи, фейк эмеспи. Өзү мындай ба Черчиллдин сөзү эске келет да. Дүйнөдө башыңды, төбө чачыңды тик тургузган ушундай фейктер жүрөт дейт, Шунчалык көп ушагайың да, кайбат. Анан бирок эң кызыгы дейт, ошонун 90% чын дейт. Туурабы? Ошондой болуп атат. Иш жүзүндө эле ошондой, турмушта деле ошондой. Анан мына кийинки кездерде мем деп коюп атпайбы? Маалымат меме. Бир нерселер сенин радионго, басма сөзүңө караганда ошол ооз-эки эмне аркылуу тез тарап кетет элге. Анан аларды кантип кармап аласың? Анан бир азыр интернет технологиясын көзөмөлдөйт. Аны тегиндей кылып жаап салат деген үчүн технологиялык жактан баарыдан мурда маалымат технологиясы жактан өнүккөн мамлекет болушун керек. Бу фейктер менен килтейген Америкаң, башкалар, Британия, Франция алыша албай атат, эптей албай атат. Анан биз кантип эле ушу нетпи? Анан кичине бирдемени кабыл алганда кичине акылга сыярлык иш кылыш керек да. Бизде ал болбой атат. Анан дагы бирдемени айтып коеюн, эмне себептен дегенде, бизде мына 30 жыл деп мактанып атпайбызбы? 30 жылда демократия болдук, анан андай болдук, башкаларга караганда түкүндөй. 30 жылдын ичинде бир демократ чыккан жок. Ишенесиңби? Сөздүн өз маанисинде алганда, чыныгы демократ. Саясий аренаны айтып атам да, ушу саясатчылардын ичинде. Кеңири түшүнүктөгү бир демократ чыккан жок. Бүт какистократтар чыкты. Какистократия деп коет. Какистос деген гректин сөзү да. Аристос деген мыкты деген сөз. Какистос деген начар деген сөз. Эң жеткен. Анан мына Трампты, баягы Рейгандын администрациясын америкалыктар пресса какистократтар деп жүрбөдүбү? Өздөрүнө өпчап бир жеткен билими болот булардын. Кичине бир түшүнүгү болот.
Анан ошолор жалаң бийликке умтула берет да. Өзгөчө демократиянын тушунда ушундай болуп кетет экен. Мен деле башкарам муну. Мен министр болсом эмне экен деп. Азыр толуп кетпеди го. Мен немгем андан деп. Мен деле бирдеме билем. Мен деле колуман келет андаймындай. Көрүп атпайбызбы? Революция болгон сайын барып прокуратураны барып отуруп алат. Тияка барып отуруп алат. Мен боломун деп. Мына ушулар ушуну мына бизде ушу кокистократиянын заманы болуп калды. Аристократия эмес, демостун эмес. Демосто азыр эми жанагы биз мындай айтканда электоратты айтып калды да. Эң кызыгы гректер демоско мүчө кылып алар да бирөөнү, экзамен алган экен. Эркин искусствонун 7 түрүнөн. Анын ичинде философия бар, математика бар, космогония бар, ушулар. Ушулардан экзамен алып, анан ошондон өткөргөндөр анан демос деп атаган экен. Азыр эми андай жок бизде. 18 жашка толсоң, бүттү. Сен демоссуң, каалаганды айтсаң болот деген. Азыр мына ушундай болду. Анан кийин дагы бир нерсе бар, меритократ деп коет. Меритократия деп койбойбу? Мыктылардын бийлиги деген. Биз ошол меритократ болду да 30 жылдын ичинде. Меритократ деген бул жанагы акылдуу, билимдүү, коомдун мүчөлөрүнө каршы күрөш дегенде, тотальный күрөш. Аларды сүрүп чыгарат да. Силер келип ушинтип жайладыңар бизди ушуга жеткиздиңер деп. Ошондой бизде меритократ болду, жана геноцид дегендей эле. Мыкты колунан келген анча-мынча адамдардын баарын сүрүп чыгарды тиги бийлик чөйрөсүнөн. Анан жанагы кузулдашкан чулдуктар барып чурулдап отуруп алды, ээлеп алды. Ошондон азыр алга жылыш өтө кыйын болуп атат. Мен жөнөкөй эле нерсени айтайын, мына автократ андайм, автократия андайм дейт. Бул автократия тоталитаризмден демократияга өтүүнүн көпүрөсү деп айтылат. Мына Франкфурт мектебинин окуусунда. Сингапур, Малайзия, башкалар бүт бар. Түштүк Корея бүт ошол автократия аркылуу өтүшкөн демократияга. Анан бизде автократия деселе чалкасынан жакшы болуп тур. Эми азыр мындай да, бизге мен дайыма айтып келатам. Өзү калп айтпаган, өзгөнү да калп айттырбаган, өзү да жебеген, өзгөнү да жедирбеген, өзү да мыйзам бузбаган, башканы да мыйзам буздурбаган бир эле автократ керек. Керек болсо. Баарын кармап отура турган, тартипке сала турган. Ошондой автократты да таппай атпайбыз азыр. Лупа менен, ит менен издеп таппай атабыз. Жок автократ. Мыкты, башкача айтканда, улуттун мыкты тартип орноткон. Ооба, тартип орноткон. Ансыз болбойт да. Анан ушунун баарын улуттун жанагы мыктыларын, тукум курут кылып алып турбуз, мындай айтканда. Эми таба албай атабыз да. Эми муну кайра ошолор чыгарыш үчүн, ошондой адамдарды чыгарыш үчүн улутка дагы береле дегенде бир 30-40 жыл керек да. Ушундай акыбалдабыз да. Анан кийин жөн эле мактана бергендин эмне пайдасы бар, Андайбыз, мындайбыз, 30 жылдан антип кеттик, минтип кеттик. 30 жылда ошол демократия Кыргызды эмне кылды? Ошол жөнүндө ойлогон, ой жүгүрткөн адам жок. Жакшы жагы болду, макул. Андай-мындай эркиндик. Бирок ошол учурда Кыргызды бул эркиндик деген жаман кыйратты да. Ошого таасирин тийгизди. Мына Манаста айтылган көп нерселер туура чыгып калды азыр. Манаста айтылат, көп айтылат да. Сурап жесе тойбогон сугала кыргыз эл мына деп. Биз ушундай болдук. Көп жеринде айтылат. Манастын ошо. Анан Манаста да көп айтылган жерлери туура келип атат да. Биздин эрдигибиз бар, эсибиз жок болуп калды. Демократия деп кыйкырабыз, акылыбыз жок. Акыл менен башкарууга. Анан эң негизгиси акылың жок болсо, билимиң жок болсо, кайсалап оюна келгенде, ой муну жакшы турбайбы деп алып келип колдоно берет. Андан эчтеме жок. Эч ким ага жооп бербейт. Биздин Кыргызстан жанагы тажрыйбалардын орустар айтат го, жанагы
полигон бір эксперименттер үчүн полигон кылып алдык да өзүбүз. Эми таптакыр кээде ачык айтканда жаным күйкүдөт. Эми жанагы пакистандыктарга эмне бериптир, 50 ошол жерде 12 күн, 14 күн обсервацияда жатып, анан башка жака кететмиш. Анан эмнеге десе эле, анан акчаларын таштап кетип атат. Акчасын таштап кетсе эле кайсы өлкө бар кичинекей. Өзүнүн кадырын билбеген. Эмне үчүн башка мамлекеттер жарыялабайт? Биз тияк уча албай атасыңарбы? Бизге келгиле, биз аркылуу обсервацияда жатып, анан кийин бияка кетесиңер деген. Намыс деген жок, ойлонбойт экен да. Таптакыр. Бул улутту кантип маскара кылыштын мындан ашкан мен жолун билбейм да, таптакыр түшүнбөй койдум. Эми акчасын берет десе эле ким көрүнгөндө алып жакшы. Өнүккөн бир өлкөлөрдүн өкүлдөрүн, ошолорго кеңири виза берип, бар мына Кыргызстанга барып 13 күн изоляцияда жат да, 14 күн анан каалаган жагыңа кете бер деп. Пакистандыктарды айтып атпайбыз. Эртең Оғанстың талибандар ушундай эмне бербейт деп ким кепилдик бере алат? Акчасын берсе. Анан ойлоп коесуң да, бизде бир акыл менен саясат болмоюнча кыйын болуп калды го деп келди. Айтпайын дейсиң, унчукпай эле отургуң келет, мага болор балды кандай эмне. Бирок кичине ойлонгондон, башың болгондон кичине ойлонуп анан кыргыз болгондон кийин жаның күйүп кетет экен. Эми жана акчасын калтырат экен дегени элдин камын көрүп аткандай болуп атат да. Дүкөндөн бир неме алат, аяка акчасын калтырат, дагы бир жака барат, бир нерселерди сатып алат, ага акчасын калтырат деп, ага чейин өздөрү акчасын алып койгон болуп атпайбы? Ошондо бул мындай Виза бир $80 турат дейт, а чынында $800 сатып атат дейт визаны. Орто жолдон сулуундар жанагы колунда ошол жанагы уруксат берген нерсе, виза колунда болгондор акча таап атышат. Мындай да бул мафия экени көрүнүп турбайбы? Тиги 900.000 адамга виза бериптир. Эми болбойт да. Ал өздөрү айтып атат. 9.000 дегени дагы азайтылып айтылган болуш керек. Мүмкүн. Турист десе эле барына бере береби? Анан акыбал мындай болуп турса, дүйнө баары өзүнүн мамлекеттин жерин жаап, мына пандемия болбосун, түкүндөй болбосун деп ар бирин кылдат, лупа менен карап текшерип атса, анан бизге акчаңар керек болуп калды деп анан кийин барына бере береби? Бул эмне деген мамлекет? Таң каласың. Бул элди бир макул көрөт экен да, биздин азыркы элита. Эл түшүнбөйт эчтемен деп, биз эмне десек ошону жасай берет деп. Бир философтун айтканы бар, эл албетте дейт, мындай быдла андай мындай дегенде бир чындык бар дейт. Бирок ал коллективный идиот эмес дейт. Эл деген. Бир күнү жини келсе, көкөңдү көрсөтүп коюшу мүмкүн деп. Так что надо быть осторожно с этой массой деп. Так. Орусча сал жанагы айткандай кыргызга орусча айтпасаң түшүнбөйт кээ бирлер. Ошол сыяктуу, өзүбүздүн бир улуттук намыс, ар намыс жөнүндө кичине ойлонбосок, анан акчасы керек экен деп ала бергенде болбойт да. Убактыбыз бир 2 мүнөт калыптыр. Кантип оңдош керек? Ушу аң сезим аябай бузулган болуп атат. Эми аң сезим мына бул эмне айтты го азыркы президент. Ушул жагына көбүрөөк көңүл бурайлы, анан тарбиялайлы, анан андай мындай эмне кылайлы деп. Анча-мынча менимче ушундай программаларды иштеп чыгыш керек, айтып туруш керек да. Кенен чонун тиги телевидение массалык маалымат каражаттары аркылуучу ошону көп айтып туруш керек, ар түрдүү кылып кенен чонун. Совет мезгилинде эмне үчүн күчтүү болгон? Совет мезгилинде жалаң ушулар аркылуу тарбиялаган, колхозчуларга чейин. Тиги бийик тоодон мал баккан малчыларга чейин, талаада өсүмдүккө, буудайга, тияк пактага, андай мындайга, тамекиге суу койгон сугатчыларга чейин жеткен ушунун бар. Ошолор эң кыйын саясатчылар болгон. Мына биз бала кезде көрүп калдык алардын бар.
ошондой деңгээлге апарыш керек да, ошондой нерсеге. Анан калган эми аны буйрук чыгарып, мыйзам кабыл алып жанагындай, аны менен токтото албайсың. Ошол. Рахмат сизге, убактыбызда болуп калыптыр. Бизде конокто Эсенбай Нурышев болду, белгилүү журналист, котормочу, тилчи. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.